Номер 4 сабак. Тема: Мен интернеттемин. Силер медиа сабаттуулук боюнча бир нече сабактарды көрдүңөр. Баарлашуу, маалымат, виртуалдык реалдуулук жөнүндө жана башка маалыматтарды билдиңер. Бүгүнкү сабактын аталышы Мен интернеттемин. Сабактан силер буларды билесиңер. Интернет деген эмне? Интернетти эмнеге пайдаланса болот? Интернетти пайдалануунун оң жана терс жактары жөнүндө. Интернет деген эмне? Интернет бул маалыматты сактоо, иштетүү жана алмашуу максатында туташкан компьютердик желелердин глобалдык системасы. Интернеттин жаралышы менен коммуникация жаатында адамдарда фантастикалык мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бул сүрөттү карап көргүлөчү. Интернетте 1 мүнөттүн ичинде эле эмнелер болот? Интернетти эмнеге колдонсо болот? Баарлашуу, көңүл ачуу, чыгармачылык, өз алдынча өнүгүү, өз алдынча билим алуу, бизнес жүргүзүү, интернет дүкөн. Баарлашуу. Интернет бүт жер жүзүндө баарлашууга мүмкүндүк берет. Ал үчүн булар колдонулат: мессенджерлер, электрондук почта, социалдык тармактар. Интернет көңүл ачуу үчүн. Онлайнда музыка укса, видео көрсө, ойун ойносо, китеп окуса, тест өтсө болот. Интернет аркылуу өз алдынча билим алса болот. Пайдалуу макалаларды окуса, видео сабактарды көрсө болот. Мисалы, азыр интернеттин так ушул функциясын пайдаланып жатасыңар. Интернет чыгармачылыкка шыктандырат. Кол өнөрчүлүк же кулинардык сайтка баш баксаң болду, дароо өз колуң менен бир нерсе жасагың келет. Көптөгөн адамдар интернеттин жардамы менен өзлөрүнө ылайык кызыктуу ишмердүүлүк табышкан. Онлайн дүкөн. Интернет бир нерсе сатып алчу, ал эми айрымдар үчүн акча табуучу жай. Онлайн дүкөндөрдөн үйдөн чыкпай туруп, каалаган товарды сатып алууга болот. Интернетте акча табууга болот. Өзүңдүн интернет дүкөнүңдү, сайт же блогуңду түзүп, аны кызыктуу контент менен толтуруп, жарнаманын эсебинен акча тапсаң болот. Бирок жашоодо бардык нерсенин оң жана терс жактары болгондой, интернеттин дагы оң жана терс жактары бар. Алгач интернеттин пайдалуу жактарын карап көрөлү. Каалаган маалыматты заматта алуу, чексиз баарлашуу, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok жана башкалар. Эл аралык конкурстарга катышуу, кошумча билим алуу, кызыктуу убакыт өткөрүү. Интернетти пайдалануунун терс жактары. Баш аламан жалган маалыматтар, ден соолуктун начарлашы, омуртканын кыйшайышы, көрүүнүн начарлашы, зыяндуу маалымат, ыплас лексика, психологиялык кысым, алдамчылар, өспүрүмдүк агрессия. Келгиле бул сабакты жыйынтыктайлы. Интернет бул бүт дүйнөнү камтыган глобалдык компьютердик тармак. Интернеттин мүмкүнчүлүктөрү: баарлашуу, көңүл ачуу, өз алдынча билим алуу, чыгармачылык, акча табуу, сатып алуу. Медиа сабаттуулукка ээ болуу үчүн тармактын оң жана терс жактарын туура баалай билүү керек.